Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар жана тез кабардын жалпы көрүүчүлөрү. Биз учурда Ош шаарында резиденцияда Гүлжан эжекебиздин чакан болгон канаттууларды баккан ушундай жөжө фермасына келдик. Мына эгер эт багытындагы ошондой эле домашний жөжөлөрдү канаттууларды алам десеңиздер, дал ушул жерге келсеңиздер болот туугандар. Мына Гүлжан эжекебиз бул жакта. Учурда бул акебиз дагы как раз мына сатып алып кетип аткан учуру. Ака өзүңүздөн дагы убагында кичине комментарий алып койбойлубу? Бир ооз сөз сүйлөп койсоңуз. Bir ağız bolsa mayli. Men erta bir Qoratoyda ishlagandan beri 3 yildan beri, 4 yildan beri cho'ja olamiz. Rahmat. Endi nima chiqib qolibdir? O'rdakda sortovoy. Ördöktөр, ha? O'rdakda tovuq qo'shib boqqanga shundan ham qolyapmiz endi. Doim ele alıp duruyorsun. Doim постоянно. Постоянно klient. Ördöktөр kандай чоңойду? O'zi nimada yaxshi chiqadi, o'tada yaxshi cho'ng'aydi. YouTube'da o'zi chiqadi. Endi siz qo'shib qoldingiz. Mayli. Siz qanday bag'itda cho'ja olasiz? Bag'asizmi je et bag'itida? Boqib, tug'um qilib, cho'ja qilib men sotaman. Eng yaxshi. Paydасы kандай болот? Xudoga shukr, yaxshi. Zo'r. Ördök kандай eкен? Ördök боюнча айтып өтүңүз. O'rdak, sho'rtoy o'rdak yaxshi ekan. Endi bu жаңылык bu. Aha. Жаң bo'g'otamiz. Qancha jol olishsiz? Ikkinchi yo'l o'tgan juma olib ketdim, yaxshi cho'ng'aydi, ana keyin dag'i keldim. Aha. Buyursa dag'i kelamiz. Pateriya bor ekan, yo'qmi ekan? Patera yo'q. Aha, rahmat, ishingizga keldik. Eng yaxshi. Yaxshi, barakali bo'lsin. Yaxshilaringiz berekesin bersin. Мына туугандар, акебизди жөнөттүк эми Гүлжан эже, саламатсызбы дагы бир жолу? Ассаламу алейкум, куш келипсиздер биздин чарбага. Салам алейкум, кыргызстандыктар, кандайсыздар? Аман эсен отурасыздарбы? Буйруса. Иш аябай кызуу жүрүп аткан учур экен, азыр. Кадылар келип колуңуз бошобой ары бери чуркап турган малыңыз экен. Аха. Мына жакка Мына биринчи мына Брудердеги жөжөлөрдөн баштай берели өзү. Азыр бир катар дагы элдерге айтып өтчүмүн. Туугандар, буйруса биздин 2026-жылдын сезону бүтүп баратат. Буйруса аз гана күндөрдөн кийин биздин сезон жабылат. Bir ай гана убакыт калды. Биздин кыргызстандыктар көпчүлүк жактарда суық болгон тоолуу райондордо эми күн ысыды. Бардыгыңыздарды чакырмакчымын. Тоокторду алып, индик, өрдөк, каз бүт бары бар бизден. Багып, пайдасын көрүңүздөр. Ысык жактарда эми сезон бүтүп атат уже. Суук жактарда тоолуу райондордо башталды. Андыктан азыр деле кеч эмес, жетишесиздер, байланышып бизге келсеңиздер болот. Бизде кандай тооктор, индиктер, канаттуулар бар десеңиздер, анда өрдөк, каз, индик, индауутка, тооктун 10 породасы, эт багытында бройлер, аралаш жөжөлөр, тооктун 10 породасы айткандай эле. Чоңдору, кичинелери бардыгы бар. Азыр сиздер түрдүрбөй, үздүрбөй көрсөңүздөр, бардыгыны чекеден айтып өтмөкчүмүн. Эң жакшы, өтө жакшы. Анда мисалы мен жөжөнү ошо канаттууларды багамын деген максатта келсем, сиз кичинекейден баштап ушул кантип багуу жолдорун, кантип жем бериш, суу бериш полный өзүңүз инструкциясын түшүндүрүп берет экенсиз анда, Ооба, буйруса мына биздин биринчи кадарыбыз, кечиресиз. Мына байке тууганыбыз дагы бизден биринчи жолу жөжө алып атат. Буйруса бул тууганга дагы жардам беребиз деп турабыз. Биринчи баштагандарды иш кылам дегендерди биз жакшы аракет кылып, колдоонго аракет кылабыз. Бизде инструкциялары бар, ошолор менен багабыз. Ошолорду дагы бул акага дагы көргөзүп айтып беребиз, түшүндүрүп. Буларды ысыкта кармаш керек, мисалы үчүн 1 ай бою температурасы 30 градус болуш керек дегендей да. Суук болбош керек, жем, суу, свет полностью болуш керек. Бардыгыны бул биринчи алган туугандарга түшүндүрөбүз. Эң жакшы. Сиздер дагы алсаңыздар, бизден буйруса жакшы өстүрөсүздөр. Болгону сиздерден аракет, бизден сиздерге жардам. Эң жакшы. Анда кайсы мына Брудердеги жөжөлөрдөн акырын анда иш башынан болсун, башкы Брудерден баштайлы. Бул жерде биздин жөжөлөрүбүздүн бул кайсы породалар? Бул Кучинский деген порода. Канча күндүк? Кучинский 1 күндүктөр. Булар ысык суукка чыдамдуу болот. Эт тукум багытында болот. Бизде тукум дейт, диалектика кечиресиздер. Жумуртка багытында издесеңиздер, Кучинскийден алыңыздар. Элестетсеңиздер, баягы Кытайда бар го, өйдөдөн тоолордо жүргөн тооктор болот го, ошолор келген. Ошолордон алсаңыздар, биздин как раз тоолорго, суук жерлерге ылайыкташтырылган тооктун балдары. Булар 115 сомдон балдары, 1 күндүктөр, өтө жакшы тооктор. Андан тышкары экинчиси бул Тоджон породасындагы тооктун баласы 160 сомдон.
Etке dagы, жумурткага дагы сонун. Булар да бир күндүк беже? Бир күндүктөр бардыгы бизде бир күндүктөрдүн баалары 160 сомдон. Бул жакта биздин адилер менен жерсилер ушул анча-мынча калган дейбизби, бирден калгандарды бир бурдурга салып чоңойтуп койдук. Бул дагы породалардан. 2 айлык боло элек, булар 1 айлыктар. 1 айлыктар 250 сомдон адилерлер. Ушундай породалардан бар. Анан тышкары бизде адилерден эң сүйүктүү, элдер сүйүп, жакшы көрүп бир убактарда аябай популярный болгон адилер тооктору. Баалары 100 сомдон. Бул бир күндүктөр, жемге киргендер ушулардан бар сиздер үчүн. Мынакей сиздер жакшы көргөн аралаш жөжөлөрдүн балдары, бир жумалыктары. Карасаңыздар, өзүңүздөр байкасаңыздар аябай тетик. Биздин график менен баксаңыздар сонун чоңойот. Андыктан бардыгыңыздарга ушул аралаш жөжөлөрдү алып баксаңыздар демекчимин. Бир күндүктөрү 95 сомдон булар. Жок, булар бир жумалыктар, кечиресиздер. Бир жумалыктар, Мына эт багытындагы бройлер тооктору, булар аябай товарный вид жоголуп кетти. Суу саган экен, суу койбогондо бардыгы аябай суу ичип, суу болуп алыптыр азыр. Бул бройлерлер бир жумалыктары 140 сомдон. Код 500 деген вакцина болгон сонун тооктор. Балдары. Бүт кароолордон өтүп турам да өзүңүз. Бул бизде галашейкалар. Галашейкалар булар эт жумуртка багытында болот. Булар бир жумалыктары, мынакей бир жумалыктары. Мына галашейка, булар местныйлар бар. Бир жумалыктары, булар 100. Галашейка. Булардын чач жасалгалары, прическалары өзгөчө экен. Жана азыр менин прическам да мындай эмес экен. Керек болсо. Анан кийин карасаңыздар, туруп тура сен, жаныбар туруп тур. Мынакей галашейканын эмнеси жакшы? Бул эттүү болот экен дагы, жумурткасы жакшы. Азыр мен сиздерге чоңдорун көргөзөм. Бир аздан кийин. Бул галашейкалар 105 сомдон. Бул жаңы чыккан эмес, бир жумалыктары. Бул астыдагы галашейкалар экен, Жок, булар астындагылар дагы аралаш жөжөнүн бир жумалыктары. Аралаш жөжөнүн бир жумалыктары 95 сомдон. Мына биздин мынакей аябай тренд дейбизби, жакшы багып атат жерси тооктор, жерси гиганттар. Жерси гиганттардын бир күндүктөрүнү бүгүн 210 сомдон бир күнгө акция кылдык, 189 сом кылып койдук. Бүгүнгү эле. Булар уже серьезныйраак жөжөлөр окшойт же мында? Булар өтө чоң болот, этке дагы, жумурткага дагы жакшы. Элдер аябай сүйүп багышат, эттери өттүү болот. Булар 210 сомдон сатчубуз, бүгүнгө 189 сом. Бир эле күнгө, башка күнгө жок. Кийин тыштырып жүрбөңүздөр, 189 сом эмес экен деп. Анан башка бизде мынакей легорун породасындагы, ким легорунду издесе, бизде бар туугандар. Легорундар булар эт багытында эмес, булар билип коюңуздар, жумуртка багытында. Айыл жергесинде жумуртка менен иштеймин, мага үйдө дагы балдар менен жегенге кеңири жумуртка болсун десеңиздер, легорунду багыңыздар. Анткени булар 320 жумуртка тууйт. Өтө тез жумурткага кирет, 4,5 айдан баштап пайдасын ала баштайсыздар. Но деген жери бар, булардын эти болбойт туугандар. Эти жок болот, аз эт болот. 320 жумуртка туйт дедиңиз. 320 жумуртка туйт. Буну воледа дагы 1 жылда. Воледа баксаңыздар болот. Воледа баксаңыздар домашний тоок болот. Короз менен койсоңуздар, бул биздин үй тоокторунун жумурткалары болот. Эмнеси жакшы кирет да раз туруп чыга берет. Өтө тез жумурткага кирет. Мен сиздерге бардыгыңыздарга, эсли үйдө жер үй болсо, легорун породасындагы мынакей мындай тооктун балдарын сунуштаймын. Бул легорун породасы, бир күндүктөрү 100 сомдон баалары. Үйдө кичинекей балдарга ушуларды алып берип коюш керек экен анда. Ооба. Бул дагы аралаш жөжөлөр. Аралашты бага албайм дегендерге бул аралаштар. Өтө жакшы. Мына азыр кадарлап болгон үчүн буларды чыгара элекпиз. Бизде каз бар, Линда. 450 сомдон. Туугандар, Линда эмнежиси жакшы, булар өтө жакшы кароолчулукка, иттин ордуна. Ит шайтанды киргизбейт дейт да үйгө. Мынаны баксаңыздар, иттен дагы акылдуу болот экен да. Бир чымын дагы киргенин байкап турат экен да. Анан эч бир тоокканага башка канаттууларды киргизбейт экен. Ошо жагы жакшы экен. Өзүнүн гана тоокторун коройт экен дагы, башка бир ашыкча тоок кирип калса, ушундай кылып айдап турат экен да. Эч кимди киргизбейт экен. Ошо жагы жакшы экен. Бир дагы адамды да киргизбейт. Но жаман жагы бар, жаш балдарды чокуйт. Чокуйт, чоңойгондо. Чоңойгондо чокуйт. Анан
иттин ордуна көп эмес 2-3 штук багып алсаңыздар өтө жакшы. Анда жана тышканга керек алдырбаган үйдүн мыкты кожоюну боло турган нөмүрөттөр турбайбы? Ооба, анан бунун дагы эмнеси жакшы? Буларды жакшы бассаңыздар, козу улак сыяктуу 11 килограммга чейин эт берет. Линда бат этке кирүүчү, бат кирбейт булар, акырындан чоңоет, но 11 килограммга чейин эт берет. Бунун дагы азыр бизде бул күнү жок болуп калды, бирок негизи бизде болот. Большая серая большая деген дагы көк түстөгү, губернатор деген дагы көк түстөгү башка породалардан бар. Каалоочулар мага кайрылыңыздар, каздан канча алам десеңиздер бар. Бул эже суббота чыгат. Өрдөктүн кайсы породасы түрү? Бул каз. Линда Линда деген түрү, Линда деген. Линда. Бунун 3 түрү бар. Линда, губернатор и үчүнчүсү большая серая деген 3 породасы бизден чыгат. Мынакей сиздер үчүн кучинскилер, кардарлар үчүн даяр турат, ящиктерде азыр алып кетет. Мына кучинскилердин баардык түрлөрү бул жакта кардарларга даярданып турат. Андыктан шашылыңыздар, сиздер дагы жетишип калыңыздар. Легорн породасында турат. Мынакей туугандар, аралаш жөжөлөрдүн сезону бүтүп баратат. Жетишип калыңыздар. Мына аралаш жөжөнүн түрү турат. Басы 55 сом акция кылып койдук туугандар, 55 сомдон. Этке дагы жумуртка дагы өтө жакшы. Алып жетишип калыңыздар. Мына кезектегилер. Туугандар, карасаңыздар, бизде бройлер породасы. Ким бройлер издесе, тез этке кирүүчү, пайдага алып келүүчү, азыр өзүңүздөр билгендей 800 сом тегерек болуп атат эттер. Же булар канча убакытта мындай этке кирип калат? Мисалы 45 күндө жакшы бассаңыздар 3 килограммга чейин эт берет. 3 килограммга чейин. Азыр эт кымбат болуп атпайбы? Үйдөн эле багып алсаңыздар болот. Но деген жери бар балдар. Эти дам жок болуп калат дейт. Анын да секрети бар. Кандай десеңиздер, анда буларды 1,5 ай багып, 1 ай бою бизде мака дейт да, жүгөрүнүн жемини берип баксаңыздар, эшикке баксаңыздар, сыртка чыгарып, көк чөпкө чыгарсаңыздар, буларда движение көп болот дагы, мына эмелери пышат. Эти дамдуу болот. Анан сырттан көк чөп жейт дагы, жегенине жараша эт берет. Ошондуктан бройлердин дамы жок болуп калат дебей, ушунан алып багыңыздар. Бизде азыр көптөгөн количествода турат. Сиздер үчүн бир жума кылып багып койдук. Мынакей туугандар, караңыздар, азыр суу ичип бир аз товарный вид жок болуп турат. Негизи булардын ден соолуктары зыңк. Азыр тилде айтканда, сонун ден соолуктары. Ден соолуктары жакшы. Биз пропойкаларын кылдык, вакциналарын бердик. Буюрса алып барасыздар, ушундай жылуу жерге багасыздар. Сиздер пайдасыны көрөсүздөр. Мына суусу эже мисалы? Бул суусу. Буга дагы бирдемкелер кошулат. Витаминдерди кошобуз, ал зыянсыз буюрса. Бул жемдери. Ушуларды дагы бир аз багып туруп сыртка баксаңыздар, сонун чоңоет. Мына сиздер үчүн бүт клеткаларда бройлер турат. Бройлерге жетишип калыңыздар туугандар. Азыр өзүңүздөргө жакшы эле болот. 2 ай багыңыздар, союп морозильникке туздап салып коюңуздар. Мына сиздерге эт, мына сиздерге пайда. Уста багам дегендерге чөпчүлөр уже башталды. Бизден январда алгандар бар, азыр ушулардын пайдасын көрүп, кайра сепочка кылып алганда, бага өрөт, сата өрөт, ар жума келет, алып кете өрөт. Сиздерди дагы сунуштайм, ушинтип багыңыздар. Мынакей сиздер үчүн дагы баккандан корккондор, аралаш жөжөлөр. Аралаш жөжөлөрдүн балдары. Аралаш дегенде кандай болот? Айтып берейинби? Айтып бериңиз, ооба. Аралаш болгондо, өзүңүздөр ойлобоңуздар, айылдагы эле майда тоок деп. Булар аралаштын ичинде Джерсилер бар, Адлер бар, Тоджон бар, Суссекс бар, бүт породанын Кучинский бар, аралашып кеткен породасы бул аралаш болот. Мисалы, сиз аласыз, быйыл өзүмө көрөйүнчү деп Тоджон, Кучинский бүт породан жакшыларын аласыз дагы, аны ондон бөлө албайсыз, бир короо коюп коесуз. Анан алар аргындашып кетет дагы, ошолор аралаш болот туугандар. Андыктан сиздер майда болот деп ойлобоңуздар. Багып көрүңүздөр, сонун породалар чыгат, чоң. Мынча эле ушу кичинесинен эле билинет. Мына караң. Брамалар менен аргындашып кеткен да, мисалы мыналар. Ушундай жакшы породалардан чыгат. Эти болот, жумурткасы да жакшы болот, жууласаңыздар. Сиздерге сунуштайм, аралаштарды 55тен кылып койдук туугандар. Ар кандай породалардын келип чыгышы ушундай болот. Келип чыгышы болот. Мынакей туугандар, биздин эң жакшы мынандай брама, эчтен көргөзөм азыр палевая брама, ак брамалардын балдары. Азыр эртеден бери түгөнүп кетти туугандар. Азыраак эле количествода калды. Мына брама деген издегендерге, мына биздеги палевая брама, ак брамалар, көк брамалар. Мына брамалар 200 сомдон туугандар.
210-200дөн сатабыз. Булар да бир күндүк Бир күндүктөрү 200 сомдон. Тууга тура. Айтмакчы, сезон бүтүп баратат. Бирок индик шканын сезону башталган. Индик алуучулар, мына сиздерге индик. Буйруса 4 жума 1 айдан кийин бул индиктер болбойт. Андыктан жетишип бизге буйрутмаларды берип келип алып кетип калыңыздар. Индиктардын эмнеси жакшы? Булар этке жакшы болот. Сатсаңыздар жакшы акча болот. Bir штуга 620 сомдон туугандар. 620 сомдон, ошо ылайыктуу 17 килограммга чейин эт берет. Бул Россиядан келген жумурткалар, бул местный эмес, жакшы эт берет. Бирок деген жери бар. Ким алып барып туруп, эле өзүн макашакка салып койсо 17 килограмм бербейт туугандар. Мени тырыштырып жүрбөңүздөр күзүндө. Бунун өзүнүн жемин 3 ай бою бересиздер. Мен айтам алуучуларга кайсы жемди берет. Ошолорду берсеңиздер 3 ай бою, андан ары 3 ай бою каалагандай багасыздар, анда гана ошол мезгилде гана 17 килограмм эт берет. Булар күрк болот, ачат, басат, учат дегендей ысык суукка чыдамдуу. Биздин Кыргызстанга бак. Өтө жакшы. Дагы кайсысын айтсам, мынакей индишкалар. Булар азыр кардарлар үчүн даяр болуп турат. Даярдалган, Даярдалып турат. Мына индишкалар. Так, мынакей. Өрдөктөрдү көргөзөйүн. Сиздерге өрдөктөр эт багытында, жумуртка багытында сууну өтө катуу талап кылбаган, ичкенге суу болсо болду деген биздин өрдөктөрүбүздүн балапандары чыккан, басы 135 сомдон, бүгүнкүгө 125 сомдон акция кылдык. Эт жумуртка багытында. Булар 2 ай, 3 ай дегенде этке кирет. Сойсоңуздар болот, эти өтө даамдуу болот, ысык болот дегенде, грипп болбойт буну жегенде. Анан эң жакшысы булар күрк болбойт. Өзү менен өзү көйбөйт да, тукум эле туй берет да, жумурткасын эле бере берет, пайдасын ала бересиздер. Күрк болгондо караңыздар, 28 күндө чыгат, 28 күндүк жумурткасы жок да. Ошон үчүн 4 айдан кийин туйт, сиздерге пайда алып келет. Анан айтмакчы, мунун жумурткалары кальций көп болот, сырты катуу болот. Ошону эске алыңыздар. Даамы бар экен, запахы бар экен, жей албайбыз дегендер үчүн. Качан даамы болот булардын жумурткаларында? Качан булар сазга түшкөндө, сууга түшкөндө, ошондо гана даамы, этинин дагы, жумурткасында даамы бир аз өзгөрүлөт. Сиздер домашний кылып баксаңыздар, булар вообще өзгөрүлбөйт. Чөптөрдү аябай жакшы жейт. Булардын мындай жеринде эмеси жок да. Жак-жай деп коет го. Прямой да. Бүт нерсени жей берет. Чөптү, бардык үйдөгү помойлордон бери таптаза кылып жейт. Андыктан бааңыздар, мынакей колумда да турат. Өлбөйт, анча-мынчага потеря жок. Ушуну сиздерге сунуштайм. Туугандар, сезон бүтүп баратат. Өтө жакшы. Негизги маалыматтарды айтып бүттүңүз беже? Бир аз дагы сыртта калды, анда сырттан учурашабыз. Туугандар, уктуңуздар, Гүлжан эжекебиз азыр телеканалда иштейт окшойт, иштеген окшойт мурда деп калдым да. Жанагы суфлердон окугандай бардын төкпөй чачып айтып бердиңиз. Эми болушунча. Бул жак тууралуу да кичине түшүндүрсөңүз. Бул жакта бизде жөжөлөрдү эле алып кетпей, бизде бүт шаймандар тапсаңыздар болот. Азыр сезон бүтүп калды, бирок алсе дагы бар. Ушул жөжөлөргө эмне керек болсо, бүт баары бар. Мына даже бизде маек деп коет го, тоокко. Тукумдарын жеп кетет эмелер, мышыктар. Ошого обманкалар. Ушулардан бери бар, мына тоокко, жөжөгө ылайыкташтырылган бүт жемидиш, суидиш. Эң негизгиси арзан. Андыктан ушул жака келе бериңиздер. Келе бериңиздер туугандар, Гүлжан эжекебизден консультация алсаңыздар болот. Чөчө багууда, канаттуулар багууда да бүт инструкцияларын түшүндүрүп, мына жем, суу, жем идиштеринен бери көргөзүп берип, ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Витаминдери дагы бар туугандар, бизде инструкциясы бар деп өтүп эле, ушул боюнча багыла турган бүт витаминдери бар. Булар мынакей, мисалы үчүн мыналардан 100 граммды куюп коебуз да. 100 граммды кылып туруп, анан ушул менен сата беребиз. Ушулар менен багылат. Салкын, күн тийбеген жерде сакташ керек дейт го. Ошол сактоо бизде дагы бар. Андыктан эч кам санабай ушул жака келе бериңиздер. Сиздерди күтөбүз. Анан жемдери бар, айтмакчы, бардыгыңыздарды айтамын, мынакей реклама десем деле болот, бирок негизи эң сонун жем бул Оазис Агро. Оазис Агронуку адал, негизгиси адал, балансировкалары толук сакталган, сонун жасалган жемдер. Баарыңыздарга сунуштайм.
ушул гана Оазис Агронун гана жемини алып багыңыздар. Дагы бакканда да кантип багасыздар? Бул жемди алганда күн тийбеген жерде сакталыш керек жемдер, шамал болбогон жерде сакталыш керек жемдер. Анан негизгиси срок годности деген болот. Ошого карап анан бериңиздер. Срок годности ушул нерселерди сактабасаңыздар, бул сиздерге кандайдыр бир эмеден жардам тийбей калат да, пайдасы болбой калат. Ошондуктан свежий бизде бар Оазис Агронун жемдери. Мына сиздерге жем. Жемин да аласыз, жөжөнүн да аласыз, идиштерини бүт баарыны үйдө канаттууларды эмне кармасаңыздар, баардыгы ушул жерде бар. Баарыңыздарды чакырамын, багыңыздар, пайдасын көрүңүздөр. Мынантип чоңойтсоңуздар болот. Эч место жок дегенде мынандай коробкаларга багып, анан сыртка чыгарып бересиз. Булар эмеже канча айлыктар азыр? 1,5 айлыктар. Мына 1,5 айлыктарды багып атабыз, коробкага болуп калды. Буларды чыгарганга место болбогон үчүн коробкада дагы бакса болот туугандар. Негизгиси калуу болсо, бардыгы сиздердин колуңуздарда. Андыктан баарыңыздарды иштегенге сунуштайм. Болду, эң жакшы. Урматтуу туугандар, Гүлжан эже негизи мындай чөжө багууда жаштарга бардыгына мотивация бере турган үлгү адам экен, караңыздар. Мен ChatGPT жанагы приложениеден да мындай маалымат албай деп элем, төкпөй чачпай бардыгын айтып бердиңиз. Рахмат сизге. Андыктан туугандар, Ош шаарында резиденцияда жанагы шаардык төрөтканага бурулган жерде эле кайрылып эле биринчи оң көчөгө бурулуп келе берсеңиздер, азыр подсъемкалар менен дагы адрес даректерин көргөзөбүз. 1 мүнөттүк дагы сиздер үчүн жүрүңүздөр сыртка. Жүрүңүздөр анда. Туугандар, сиздер үчүн мен сиздерге айтпадым беле, галашейканын венгерскийин алып келем, оригиналдарын деп. Мынакей туугандар, венгерский галашейкалар келген. Каалоочуларга ушуну да сатам. Каалоочуларга ушулардан жаңы чыккандары дагы бар. Мен мунаны өзүмө буйруса коюп коюн деп атам. Эми көрөбүз, убакыт көргөзөт. Ушулардын жумурткаларын эмки жылы сата баштайбыз. Эмнеси жакты? Байкасаңыздар, мына буттары жоон болуп турат. Любойн кармайын да. Бунун эмнеси жакшы? Мына карасаңыз, жүнү жок. Бир катар эле жүн. Ушуну тутасыз, өтө ыңгайлуу да, тазалаганга мына караң, жүндөрү жок. Кичинекей галашейкалар чоңойгондо ушундай болуп калат экен, жок, алар оригинал эмес, алар местный. Мынабы ошо привозной. Ошон үчүн мына буттары жоон болуп турат. Привозной булар кайсы жактан келет эже? Булар Венгриядан келет. Венгриядан келет, жумурткалар келет, ушул жактан чыгарабыз. Эти өтө эттүү деп бизге обещать этти. Быйыл көрөбүз буйруса, эттүү болгондо индюшканын эле кичинеси болот деп атат да. Мастеги болот деп атат да. Ошондой алуучулар болсо, булардан дагы бар. Баасы бирок сатканга не стоит, мне кажется, албаса керек элдер 700 сомго туура келип калды мына. Жумурткалардан эмки жылы чыгарып сатам. Кантип чоңойсо канча салмакка чейин болот эже? Ошону көрөбүз, быйыл көрөбүз. Эмки жылы мен сиздерге мына тооктор сыяктуу эле өзүм багып көрүп айтамын. Мына тоокторду мисалы айта алам мен. Бул тооктор былтыры Россиядан келген, жумурткалары келген, жөжөлөрү чыккан. Жөжөлөрүнү биз 1 күндүктөн баштап бактык дагы жумурткага алып кирдик. Мына азыр 1 жылга чейинки тооктор. Тоок болуп бизге пайдасын алып келди. Ушунча эле сиздерге галашейканы дагы айтып берем. Кандай тоок болгонуну, анан кандай эмне жакшы жаман жактары бар экенин айтып берем. Анда эмесе мына тоок боюнча да бир аз айтып өтсөм, ар бир эле сөмкада көргөзүп айтып турам, бирок дагы бир жолу айтсам. Бул полевая брама 4 ай дегенде короздор кыйкырды. 6 ай дегенде ровно 6 айда жумурткага кирди. Мына жерде 7 бар, 7 местеги. 7, 6, 7, 5тен тойт күнүгө. Жумурткасы да жакшы экен да. Дагы эмнеси жакшы? Бул эт көп болот экен. Биз кашекиде эле эптеп эшиктин алдында тооктор болсо болду го, андай эмес экен. Булар эти дагы болот экен, жумурткасы дагы берет экен, жумуртканы дагы. Эң негизгиси аз жеткен туугандар. Ошол эле убакыт 6 ай, ошол эле жем, анан сиздерге канча пайда. Баарыңыздарга сунуштайм, полевая браманы багыңыздар. Мыналар сатылат. Булардын бир уштугу 3,5 миң мастектери, короздорун 5 миңге түшүрүп койдук. Алуучулар мага кайрылыңыздар, эмнеге сатып атасың, пайдасын алып бүттүңбү дешиңиздер мүмкүн. Бул жерде күн тийип, ысык болуп, жай болуп, булар мындай эме чыдабай атат да, бул жерге алып кеткенге местам жок болгон үчүн
сатып атам туугандар. Азыр жумурткада мына күрк болуп жатат. Күрк эле болор экен анан дагы жакшы жагы. Мага бирок жакшы болбой атат. Алардын жумурткалары 1 штугу 100 сомдон да мага жумурткасын саткан жакшыраак эле. Ушинтип эле күркүн жаза албай атабыз. Сиздер да алып багып ушуну тоок даяр керек десеңиздер ушуну 3,5 миң сом местеги жетөө бар. Анан короздору 5 миң сомдон. Алуучулар мага кайрылыңыз. Полевая брамалар азыр кандай? Бул домашний канаттуулар болуп калабы? Ооба, домашний булар любой нерсе жейт. Мисалы үйдүн ичинен меч чыгат, бардык помойлорду жей берет да. Мына эмне алып чыксаң, үйдөгү эле тамак ашта алып чыгам, жей берет. Бирок көп тамак жебейт экен. Булар эми канча айлык дейбизби, канча? 1 жылга чейинки былтыр июлда ал салынган да, чөжөлөрү чыккан июлдагылар. 1 жылга чейинки уже ушундай даражада чоңоюп калат экен эже? Айтып атам, 6 ай дегенде жумуртка берди, 4 айда кыйкырды, 6 айдан баштап, 6 айдан бери уже 10 ай болду, 4 айдан бери туут атат да. Тынбай туйт. Алуучулар шарты болсо алып багыбаңыздар. Менде бул жерде азыр эми жаңы чыккан мына полевая эмени галашейкаларды салам дагы, бул жака мына жака салам дагы, буларды алышым керек да. Булар да 1 ай тургандан кийин уже нормальный эле болуп калат. Нормаль да. Тоокканага чыгат, бирок подвалга эптеп баксак болот да. А мынаны бага албай атабыз. Ысыкка күн тийип ысык болуп кетет. Какликте өлтүрүп албайлы, сатып берели. Болду, рахмат Жанда, маалыматыңызга. Төкпөй чачпай баарын айтып бердиңиздер. Анда 2 кис тиркемесинен резиденция 10/2 дарегине келе берет экен анда үйүңүзгө. Барыңыздар туугандар, аз гана калды, иштеп калыңыздар. Күн суук жактарда эми сезон башталды. Бройлерден багыңыздар, аралаштан багыңыздар, порода десеңиз пародалардан бар. Бардыгы бар. Буйруса, ушуну менен 2026 жылдын сезону жабык деп жарыялайбызбы? Буйруса жакшы күндөрдө көрүшөлү. 2027 жылга чейин аманчылыкта болуңуздар. Ассаламу алейкум.